Assalamu alaikum, musulmon bir tuğandarım. Allah'ım asman жерден келген балелерден сақтаған болсын. Ушундай bir учурда жашап жатабыз. Bir virustун айынан бүтүн мамлекеттер дүрбөлөңгө түшүп турган учуру. Албетте ар бир жаман нерсенин аркасында bir жакшылык бар деген сөздү да унутпашыбыз керек. Алла Таала ушул bir вирус менен эле биздин жашообузда эмнелер маанилүү экендигин, эмнелерге көңүл бурушубуз керек экендигин сабак берди деген ойдомун. Себеби бир эле вирус бизге жашообузда эң негизги маанилүү болгон тазалык жашоодо өтө маанилүү экендигин көрсөтүп турат. Пайгамбарыбыз деле өзүнүн хадисинде тазалык ыймандан деп бекеринен айтпай атат. Бул тазалык десе, албетте врачтарыбыз айткандай, гигиеналык жактан тазалык дагы маанилүү, бирок анын жанында ички дүйнөнүн тазалыгы, ошол эле учурда жеген ичкен нерсебиздин тазалыгына да көңүл бурбай калган заманда жашап калдык элек. Алла Таала ошол bir вирус аркылуу жан дүйнөбүздүн, ички дүйнөбүздүн тазалыгыңарга көңүл бургула. Ошол эле учурда ичкен жегениңерге көңүл бургула деп сабак берди. Экинчиси, албетте бул вирус бизге эмнени үйрөттү? Жашообуздагы маанилүү болгон нерселерге көңүл бурушубуз керек экендигин көрсөттү. Эмнеге дегенде, акыркы заманда эмнегедир үй бүлө маселесине экинчи орунга коюп көңүл бурбай калганбыз. Балким жумуш, балким дүйнө деп ошонун артынан жүгүрүп жүрүп, үй бүлөнүн, Алла Таала буйруган үй бүлө маселесинин маанилүү экендигин экинчи планга коюп, аны унуткандай болуп баратканбыз. Алла Таала ушул bir вирус менен эле үй бүлөлөрдүн баарын bir үйгө топтоп, башкача айтканда карантинге алынып, балдарыбыз дагы, өзүбүз дагы bir үйдө болуп, bir дасторкондон даам сызып, үй бүлөдө чогуу болгондуктан үй бүлөнүн даамын татып жашаганга балким 5 күн, балким 10 күн, балким 3 жума деп атат. Бирок ошонун ичинде үй бүлө үчүн көптөгөн пайдалардын дагы болорун унутпашыбыз керек. Демек, bir вирус биздин үй бүлөбүздүн бекемделишине себепкер болду. Алла Таала муну менен да бизге сабак берди. Албетте андан кийин дагы бул bir эле вирус биздин ден соолугубуздун канчалык деңгээлде чоң бир казына экендигин көрсөттү. Аллахтын берген аманатына кээде кыянаттык кылып, ошол жана эле айткан дүйнө үчүн, жумуш үчүн жумуш деп жүрүп, ден соолугубузга карабай калган учурларыбыз толтура болчу. Аллахым bir вирус менен эле ден соолугуңарга көңүл бургула деп буга чейин албаган витаминдерди алып калдык. Буга чейин ден соолук үчүн көңүл бура турган кээ бирки азыктарды издеп жүрүп кабыл ала турган болдук. Демек, ден соолук дагы чоң бир казына экендигин Алла Таала бизге bir вирус аркылуу сабак берди. Андан кийин дагы албетте бул вирус инсандын ушунчалык алсыз экендигин көрсөттү. Көрүп жатабыз, күчтүүмүн деген мамлекеттер дагы bir вирустун эле жанында канчалык алсыз экендигин Алла Таала көрсөтүп койду. Муну менен бизге чоң бир сабак берди. Демек, алсыз bir инсан болгон болсок, алсыз bir зат болгон болсок, демек ошого жараша бизди жараткан bir кудуреттүү күчкө жалбарып, ага дуа кылып, андан жардам суранышыбыз керек экендигин дагы бизге bir вирус сабак берди. Андан дагы айта турган болсок, бул вирус өлүмдүн ушунчалык жакын экендигин көрсөттү. Эмнегедир өлүм десе, бул дүйнөдө түбөлүк жашачуудай жашап жүрдүк. Бирок ушул bir вирустун айынан адамдар өлүмдү ойлоно баштады. Акыйкатты издей баштады. Демек, бул вирус бизге жөндөн жөн келген жок. Акырында айтарыбыз дагы, бул вирус менен Алла Таала өзүнүн бар экендигин бизге сездирип койду. Демек, ар бир инсандын жүрөгүндө Аллах деген сезим менен жашоону жана бул дүйнөдө эмне маанилүү болгон болсо, ошолорго көңүл буруп жашоону Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.